Саламатсыздарбы? Мен Тагайбек кызы Апал, Аткан 0119 тайпасынын студенти. Дистанттык аралыктан окуу боюнча кайтарым байланыштын негизинде педагогика сабагынан тарбиялоонун багыттары боюнча практикалык ишти ардадым. Окутуучу Козиева Кимия Канзулбуевна. Тема: тарбиялоонун багыттары. Тарбия дегенде эле биринчи кезекте биз эмнени түшүнөбүз? Ар бир ата-эненин бирден бир максаты баласына туура тарбия берүү. Баланын тарбиясы, билим алуусу үй-бүлөдөн башталат, ата-энесинин жүрүш-турушунан да калыптанат. Тарбия иштеринин негизги багыттарына терең токтололу. Адеп ахлактык тарбия, жарандык тарбия, мекенчиликке тарбиялоо, жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо, көп маданияттуулукка тарбиялоо, эстетикалык тарбиялоо, эмгектенүүгө тарбиялоо. Адеп ахлакка тарбиялоо ар бир жаш тарбиялоочуда коомдо өзүн алып жүрүүсү, маданияттын курчап турган инсандар менен туура мамиле түзүүнү, адеп ахлакты тарбиялоодо негизинен алганда баардык адамзатты топтогон адамдык баалуулуктарды камтыйт. Жарандык тарбиялоо укуктук тандоосу үчүн, турмуштук ийгиликке жетишүү максатында өзүнүн жөндөмдөрүн өнүктүрүү үчүн жоопкерчилигин бекемдөөнү камтыган максаттуу адеп ахлактык жактан шартталган процесс. Үчүнчү, мекенчиликке тарбиялоо. Бул мекенди сүйүүнү жана тынчтыкка кактоону, ички эркиндикти жана мамлекеттик бийликти, мамлекеттик символиканы сыйлоону, ар намустуулук сезимин жана тартиптүүлүктү, улуттук сезимин, карым-катнашын тарбиялоосу. Жаратылышты сүйүүгө тарбиялоо. Балдарды жаратылышка сүйүүгө, анын байлыктарын кылдат пайдаланууга жана аны коргоого тарбиялоо зарылдыгы баса белгилеп айтышыбыз керек. Ошондой эле мугалим аларга мыйзамдарды түшүндүрүү зарыл. Бешинчи, маданияттуулукка тарбиялоо. Маданият деп адам баласы өзү чыгарган, бирок негизги максат катары экономика пайда болбогон. Нерселердин баарын, анын ичинде көркөм өнөрүн, кийген кийимин, жүрүм-турумун, эрежелерин чогуу баарын түшүнөбүз. Эстетикалык тарбиялоо. Эстетикалык тарбиялоо көркөм өнөр чыгармаларындагы кооздугу сезе жана туя билүү сезимдерин эстетикалык кабылдоо жана түшүнүү үчүн жүргүзүлгөн таалим-тарбия иштеринин тутуму. Эмгекке тарбиялоо. Негизги максатына окуучулардын эмгекке тарбиялоо, аң сезимдүү мамиле жасоого, тарбиялоого кирет. Төмөндөгү милдеттерди чечүүгө байланышат. Билим берүүдө мектептерде жүргүзүү иштеринин бир бөлүгү. Тарбиялоонун эң жана маанилүүсү бул өзүн өзү тарбиялоо. Кимия эжеке, сизге чоң рахмат. Аралыктан жүрүп жатканына карабастан тынымсыз биз менен байланышып, өз убагында тапшырмаларды берип, кенен маалыматтарды берип жатасыз. Бул тема менен мен көп нерсени түшүндүм.